Ура, бүгүн 27 сабак. Ушул сабакты аябай жакшы түшүнүп алгыла. Мен жолуккан студенттердин арасынан 80% ушул темадан аябай адашышат же түшүнүшпөйт. Бүгүнкү тема өл, рөл деген мүчө эмнени, кимди деген суроого жооп берет. Кыргыз тилинде табыш жөндөмөсү мектеп программасын эстесеңер эстейсиздер. Мисалы үчүн, кимди жакшы көрөсүң? Апамды. Эмнени жакшы көрөсүң? Алманы. Кыргызча ушул жерде жакшылап ойлонсоңуздар, бул теманы оңой эле жаттап аласыздар. Анда эмесе баштадык. Мурунку сабактарда айо оёну түшүнгөнсүздөр, ошондон кийин эле өл, рөлдү жакшылап түшүнүп алыш керек. Азыр ушул жерде бирден окуп беремин. Жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Мисо, 지금 뭐 해요? азыр эмне кылып атасың? Нана, 밥을 먹어요. 밥 бул сууга бышкан күрүч же жалпы тамак. Нана, 무엇을 마셔요? эмнени ичесиң? Мисо, 커피를 마셔요. кофени ичем. Бул жерде биз үчүн жаңы өл же рөл деген мүчө болду. Эми кыргызча бул эмнени түшүндүрөт жана кайсыл учурда колдонобуз? Теманы өл, рөл деп жазабыз дагы. Сөзсүз зататтоочтун аркасына уланат. Өл, рөлдө улагандан кийин этиш келиши керек. Бул эмнени билдирет? Биз сүйлөп аткандагы зататтооч максатыбыз ошол жөнүндө сүйлөө болуп атса, именно ошол нерсени көргөзүш үчүн өл, рөл мүчөсү келет. Китепти окуп атам десе, мисалы, китепти аркасынан окуп жатам. 저는 밥을 먹어요. Караңыздар, 저는 мен, 밥 тамак дедим. 을 тамакты, 먹어요 жейм. этиш 먹어요 эмнени жейсиң? тамакты. 저는 커피를 마셔요. мен кофе ичем. эмнени ичесиң? кофени ичем. Көрдүңүздөрбү, максат бул жерде кофени көрсөтүү. Өл, рөлдөн кийин аркасынан этиш сөзсүз ээрчип жүрөт. Сөзсүз коюшуңуз керек. Бирок биз разговорныйда кээде ушул мүчөлөрдү койбой деле сүйлөй беребиз. Кыргызча деле алма жейм, чай ичем деп сүйлөй беребиз. Бирок башында бул темага киришип атканда аябай жакшылап түшүнүп алсаңыздар, кийин кыйналбайсыздар. Ошондуктан азыркы сүйлөмдөргө сөзсүз кошуп сүйлөйбүз. Эми өл, рөл кайсы учурда уланат? Уже байкадыңыздар болуш керек. Бул жерде падчим маанилүү ролду ойнойт. 저는 밥. падчим барбы, жокпу? Ооба, сразу эле тааныдыңар. Пап дегенде падчим бар. Ошондуктан өл келиш керек. Пап, өл деп окуйбузбу? Жок. Пабыл. Падчим жок болсо, кофе карагыла. Рөл. кофе, рөл болуп калат. Падчим жок кезде рөлдө улайт экенбиз. Мааниси өзгөрбөйт. Эки жерде тең ды, ды деген эле мүчөнү берет. Мына ушул таблицаны азыр көчүрүп аласыздар дагы. Ушул эки эле түрү бар. Өл же рөл эле. Кыргыз тилинде ды, ды деп 12 түргө өзгөрөт. Бирок ошонусу менен корей тил канчалык жеңил экенин байкасаңыздар болот ушул жерден. Эми теманы бышыкташ үчүн 연습, машыгуу кылып көрөлүк. Караңыздар бул сүйлөмдү. чек, китеп. Эми ушуну китепти окуймун деп айтыш үчүн эмне кылабыз? Падчим барбы, жокпу? Дароо карайбыз. Падчим бар экен, к, чек дегенде. Китепти деп айтсам, эми кайсынысы келет? Туура, чек, ыл. Чек, анан ыл эмес, чегил. 운동, спорт. спортту десе кандай болот? 운동, Падчим бар бекен? Дароо эле көрдүк падчимди, ошон үчүн аркасына ыл. 운동을, спортту. спортту жакшы көрөм десек. 영화, кино. 영화 деп окубайбыз. 영화. Карагыла, падчим жок экен. Дароо эле байкадык, уже тез эле байкап баштадыңыздар. Эми ушул жерге рөл келиш керек. 영화, рөл. кинону. кинону жакшы көрөм десек. 한국, корейче деген сөз. Падчим бар бекен? Жок.
О'нун асты бош турат. Ошондуктан хангук-орыл. Корейчени жакшы көрөм же корейчени сүйлөйм. Хангук-орыл. Хангук о эмес, хангук-орыл. Кийинки мисалдарды өзүңүздөр жазып алыңыздар. Мына точно ушундай кылып көчүрүп жазып аласыздар. Сураныч, адашпаңыздар. Пачим бар, пачимге жок келсе кандай болот? Жакшылап эстеп калыңыздар. Кээ бир окуучулар окугандан кийин деле адашып беришет. Пабыл, 책을, 운동을, 커피를, 영화를, 한국어를. Түшүндүңүздөр? Дагы бир жолу анда бүгүнкү теманы бышыкташ үчүн 연습 2 муну көрөлүк. Караңыла, 저는 책 읽어요. Мен китеп окуйм деди. Эмнени окуйсуң деген суроо турат ушул жерде. Эмнени? Орусча что я читаю? Что? Книга читаю болобу? Жок, книгу болот, китеп ти. Ошондуктан сразу эле пачимди байкадыңар дагы ылды койдук. Я читаю книгу болду да. Нана 씨는 운동해요. Спорт менен машыгып жатат. Эмне менен? Кыргызча бул жерде айырмаланып менен болуп калат. Спортту кылып жатат болуп калат корейчеде. Ошондуктан 운동 ыл. Спортту кылып жатат. Корейстер ушундай спортту кылам деп сүйлөйт да. Кийинки сүйлөмдө мисоны 노래 불러요. ырдайт. Эмнени ырдайт? ырды болуш керек. 노래 дароо эле пачим жок экенин көрдүк дагы. 노래를 불러요. мисо ырды ырдайт. Түшүнүктүү, оңой эле болду. Пачим бар жок экенин жакшылап мээңиздерге сиңирип туруңуздар. 저는 한국어 배워요. Мен корей тил үйрөнөм. Не деп айтасыз? Мен корейчени үйрөнөм. Эмнени? 한국어를 배워요. дейбиз. 무엇을 болот корейчеде? суроо. 한국어를. Кыйла көнүп калдыңыздар болуш керек. Анда эмесе татаалыраан берип көрөйүн. 연습 3. Үчүнчү машыгуу. Бул жерде суроо берет, жоопту сиздер табасыздар. 점심에 뭘 먹어요? Абетке эмне жейли? Эмнени жейсин? же болбосо 뭘? Бул жерде эмнени? Нана жооп берди. Бибимпап. Корей тамагынын аты. Бибимпапты жейм деп жооп бериш керек. Ошону корейче жооп берип көрүңүздөр. Анан мен туура жоопту көргөзөм. туура. 비빔밥을 먹어요. 비빔밥을 деп окуйбуз, 비빔밥을 эмес. Туура жооп бердиңиздер. Дагы кийинки суроону берип көрөйүн. Өзүңүздөр жооп берип көрүңүздөр. Мисо, 지금 뭐 해요? азыр эмне кылтасың? Нана, 책 읽어요. Кийинкиге дагы суроо бериңиздер, анан өзүңүздөр жооп берип көрүңүздөр. Не дешиңиз керек? 책 읽어요 дегенде 책 туура ыл. 책을 읽어요. китепти окуп атам. Кийинкиге суроо берип жооп берип көрүңүздөр. 무슨 책을 읽어요? 무슨 кандай? Кандай китепти окуп атасың? жооп. корейче китепти окуп атам десек кандай болот? 한국어 책을 읽어요. 한국어를 읽어요 болбойт. 한국어 책, корейче китепти. Биздин максат китеп болуп атат. Китепти окуп жатам. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушундай кылып суроо берип, кайра жооп берип өзүңүздөр диалог түзсөңүздөр болот. Анда эмесе бүгүнкү теманы жыйынтыктоо, мамури. Бүгүнкү тема эмнени, кимди деген суроого жооп берген мүчө кыргыз тилинде табыш жөндөмөсү экен, орус тилинде винительный падеж. Апамды жакшы көрөм, мекенимди дегенде бул мүчө бизге керектелет. Мен тамакты жейм. 저는 밥을 먹어요. 받침 жок болсо 를. 저는 커피를 마셔요. Мен кофени ичемин. 마셔요нун ордуна жакшы көрөм деген сөздү койсок, мен кофени жакшы көрөм. 커피를 좋아해요. Эми сиздер өзүңүздөр ушул сөздөрдүн ордуна сени жакшы көрөм, үйдү жыйнаймын деген сыяктуу сөздөрдү коюп өзүңүздөр жасап көрүңүздөр. Анда эмесе
До баё, эмкиде көрүшкөнчө.